Мынакей азыр машинелер, автобустар, маршруткалар бири-бирине жол беришпей, түшө калып, мушташа калып, бардыгы эле азыр сабырдуулук деген кеткен. Жыйынтыгы барып, кээде жаракат тартып атса, кээде өлүп калып атат туугандар. Ушунун баарына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Жол берип кой, эчтеке болбойсуң. Экөөң келип калдың. Аркага киши тотуп кой, өтүп кете берсин. Кул азат кылганын сообун алат дейт. Жол кырсыгынан курман болгондордун саны өтө эле көбөйүп кетти. Кыргызстан боюнча бардык эле айдоочуларга, өзгөчө таксисттерге айланып кетейин, тегеренип кетейин суранарым. Адам жаны аманат. Өзүңөргө ырайым кылгыла, клиенттерге ырайым кылгыла. Адамдарды салып алып, дүйнө акча деп эле, же болбосо кызыкандуулук айдап, кыйынмын деп эле. Тууган, андай кылбайлычы. Наристелер өлүп атат, аялдар өлүп атат, аталар өлүп атат, агалар, инилер өлүп атат. Канча адамдын көз жашы агылып атат, канча деген жетим калып атат, канча жесир калып атат. Эсибизге, акылыбызга келейличи, Өлүп баратсак да эле жарым саат кийин жетсек жетербиз, 1 саат кийин жетсек жетербиз. Бир убакта ата-бабаларыбыз ат менен эле бул ашуудан тиги ашууга, тиги ашуудан бул ашууга келип жүрбөдү беле? Ушунун баардыгын токтото турган сиздер, биздер. Биз биринчи биз өзүбүз рульга отурганда өзүбүздү кармайлычы. Мусулман бир тууган светофорлордо ишаратта кызыл жанганда токто дегенби? Ошондуктан ислам уламалар динибиз кызылда токтогондук важип дейт. Мана диндеги важип болгон буйрук сыяктуу ал. Эгер ошо кызыл жанганда сен карабастан өтүп бирөөдүн өлүмүнө себеп болсоң, бирөөдү атайып өлтүргөндөй болосуң. Кастан өлтүргөндөй болосуң. Катадан эмес, бул кырсык эмес. Урматтуу мусулман, ал эми бирөөнүн өлүмүнө себеп болгондо Аллах Кур'анда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Мен катала нафсан бигайри нафсин." Кимде ким бирөөдү бир себепсиз өлтүрсө, ау фасадин фил ард, же жерде бузукулук кылып, кыйын болуп, ичип алып айдап, факааннама каталан наса жамиа, бардык адамзатын өлтүргөндөй күнөөкөр болот. Ва ман ахяха факааннама ахян наса жамиа. Ким бирөөдүн жашоосуна себеп болсо, бардык адамга жашоо бергендей соопко жетет дейт. Майда сүрөсү 32-аят. Жолду кенен тут. Дагы бир аятка терең көңүл бургула, урматтуу мусулман бир тууган. Я юхаллазина аману. Аллах Кур'анда: Я юхаллазина аману. О Аллахнын барлыгына, бирлигине иман келтирген бенделер, кайырлуу имандууларга, имансыздарга тиешеси жок. Бул кайырлуу кимге экен? Я юхаллазина аману. О имандуулар, иза кийла лакум тафассаху фил маджалиси фафсаху яфсахиллаху лакум. Качан силерге чогулушта кенендик кылгыла, жол бошоткула, жер бошоткула десе, бошоткула, Аллах силерге кенендик берсин дейт. Бул аяттын түшүнө себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар жылгыла, алдыраак жылга башкаларга жай бошоткула дегенде эле, эй имандуу бенделер, силерге чогулушта башкаларга орун бошоткула, кененчилик кылгыла десе, орун бошоткула, Аллах силерге кенендик берсин деген. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бул аятты тереңирээк түшүнө турган болсок, урматтуу мусулман бир тууган, шариаттын талаптары, кээ бирлер жол сураса жол бер. Байкуш чыга албай жатат. 30 секундуңду, 15 секундуңду алат. Бирөөдү жолго чыгарып койсоң унасы менен, аварикасын жандырган, сага дуа кылганы болот, рахмат деген. Алла рахматы болсун, атаңа рахмат деген сөз. Шариаттын негизги максаты эмне, урматтуу мусулман бир тууган? Шариат инсандын жанын сактоого, акылын сактоого, намысын сактоого, динин сактоого келген шариаттын талабы ушул. Вала тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө, жаныңарды кыйбагыла, Аллах силер үчүн мээримдүү. Ниса сүрөсү 29-аят. Өзүңдү өзүң өлтүрбө, ичип алып ролго отурба, башкаларды өлтүрбө. Урматтуу мусулман бир тууган, машинеге отурган кезде бардык көңүлүң, акылың ошо машинаны башкарууда, машина айдаганда болуш керек. Көптөр көрүп атасың, телефондо же башкада күзгө көрүнгөндө, бүгүн аялдар да көбөйүп кетти. Отуруп алып помада сүртөт, башка кылат. Жолдун акын бер деген сөз, урматтуу мусулман бир тууган, керексиз, себепсиз эле сигналыңды баса бербе. Мана Европага барып жүрөбүз, Россияга барып жүрөбүз, кээ бир мамлекеттерде иман жок, инсаф бар.
Себепсиз сигнал бере бербейт. Бизде кээде светофор күтүп турсаң да аркаңдан келип эме кыла берет. Шашып алсаң вертолет алып ал. Канча керек эмес, сен учуп өтүш керек балдыңда гана. Кээ бирлер урматтуу мусулман туган Кыргызстанда болгон кырсыктар көбү 40%га чейин кечеси болот экен. Кечинде кырсыкка себеп бүгүн кээ бирлер мода болуп, кыйын болуп, жанагындай мени алып алган, бирөө маргат этпейт, карама каршы келаткан унага бар жарыктыгын эме кылып алат, анын көзүн алып. Аралыкты сакта. Урматтуу мусулман бир туган, эң негизи мына Россия башка мамлекеттерде бүгүн пешеходдо жөө өтүүчүлөрдүн ишаратын басканды правасын лишет этет. Правасын алып коет. Бир канча жылга чейин тыюу салып коет машина айдагандыктан. А бизде ошолорго жол бербесин. Мен көп көрөм урматтуу мусулман бир туган. Биякта келип турсаң, сенин жагыңда кызылды өтүп кетет. Жеке мен наалат айтам. Сени тарбия кылган атаңа наалат болсун деп. Андай болбош керек урматтуу мусулман бир туган. Бири-бирибиз сыйлашыбыз керек. Ошол өткөн сенин балаң же бирөөдүн кызы болуп калышы мүмкүн. Бири-бирибиз сыйлашыбыз керек. Кыйын болуп эле сенде бар машина башкада жок бекен. Бул ниматты Аллах Таала берген ниматты бир кырсыкка, бир балеге колдонбошубуз керек да. Айрыкча урматтуу мусулман бир туган, мектептердин алсында, бала бакчалардын астында өтө этият бололу. Көзүбүздүн кареги бир бала бирөө алпештеп өстүргөн көзүнүн кареги болгон балдардын жанына алып коюп атат.